Ысык Көл облусунун жашоочулары менен жолугуу үчүн Темир Сариев балыкчыга келет деген кабарды уккан жергиликтүүлөрдүн баары чогулду. Сариевдин бул жолку сапарынын өзөгү Жашыл Кыргызстан демилгесин улантуу болду. Биздин ушул негизги максатыбыз азыр жас болуп турат. Ушул убакта ар бир кыргыз атуулу бирден бактарак отургузса, бир жылда 6 миллион отургузат экенбиз. Отургузуп койсо, тамырын чачып, бактарак өсүп, гүлдөп, жашылданып, абабызды тазалап, абабыз таза болсо, жерибиз таза болот, жерибиз таза болсо, элибиз таза болот. Ушундай бир жакшы ой пикир менен келдик. Омин деп баштайлы, анан кийин Темир Сариев Жашыл Кыргызстан деген демилге менен өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып жатат. Бул жолу Балыкчы шаарындагы Акмат Карыбаев атындагы көчөгө жергиликтүү жашоочулар менен бирге арча жана мөмө жемиштеринин көчөттөрүн отургузду. Кудай буйруса, бул эми ташка өсө берет абил болсо. Көчөттөр тигилгенден кийин мында жаңы эс алуу жайы пайда болду десек да жарашат. Анткени мында буга чейин бактарактар болгон эмес. Бирге деген уран менен башталган Жашыл Кыргызстан демилгеси аяктаган соң жергиликтүү жашоочулар менен бетме-бет кезигип, өлкөдөгү олуттуу маселелерди талкуулады. Акыркы убактарда кээ бир жерлерде чың алуулар пайда болуп атат. Биз буга да аябай сак бололу. Темир Сариев алгачкы сөзүн өлкөдөгү саясий кырдаалдан баштады. Биз революциянын лимитин түгөттүк. Ар кандай ызы чуулардын кереги жок. Башаламандыкка жол бербөөгө бийлик жоопкерчиликтүү жана таза болушу керек деди. Кыскасы бардык иштер мыйзамдын чегинде ишке ашышы керек деп кошумчалаган Темир Сариев бийликке каршы чыгып жаткан оппозициялык күчтөрдө тартипти сактаса, эл арасында ынтымак бекемделип, өлкө өнүгүү жолуна түшөт. Биз эң негизгиси мамлекет ичиндеги, эл ичиндеги ынтымакты сакташыбыз керек. Ынтымак болгон жерде сөзсүз түрдө өнүгүү, өсүү болот. Биз бул жерде туруктуулукту сактап алсак, ошондо туристтер да келет. Ошондо инвесторлор да келет. Ошондо анча-мынча чөнтөгүндө акча балдар салат коркпой. А эгерде эртең ызы чуу болуп кете турган болсо, эч ким келбейт бу жерге. Ошондой эле балыкчы корумдуу жолу тууралуу да сөз козголбой койгон жок. Жол баштагандан эч качан коркпош керек деген Сариев, жолду баштаганым туура болгон жана мен жолдун курулушун эртерээк бүтүрмөкмүн деди. Мен жол салгандан эч качан коркпош керек. Анан да ар түрдүү ушактарды айтты артыма. Мына балыкчы корумдуу жолу. Былтыр мен кетип, бул бирөөлөр атайын сөз чыгарышып, жамандашып, эми ал себеби башка болчу, шылтоолоп, анан мен эми экөө ушул өкмөт менен парламент тирешпесин деп, эгер ошондой сапарым карып калса, мен жазып кетейин. Бирок бул жолду баштаганым туура болгон. Акчасы да бар болчу. Салынбак. Мен болгондо былтыр эртерээк бүтүрмөк. Айтып коеюн, эртерээк бүтүрмөк. Саясат өз жолу менен, а жергиликтүү жашоочулар үчүн жолдун оңдолушу башкы маселе эмеспи. Жол боюнча тема көтөрүлгөндө мындагы тургундар өз ойлорун айтып калуудан кайдыгер караган жок. Темир Сариев жакшы бала болчу, министр болуп турган кезегинде жолду жакшы баштаган. Аны жөнөлүү болбос менен эле албырыкты беришпеди көрөргөндөр. Жакшы бала, ишкер бала болчу, элдин баарын өнүктүрүп, жолду сонун баштаган. Мындан аркы иши дагы жакшы болсун. Мен тилегим ушул толсун, толсо чапатбасын, чапасы төгүлбөсүн. Ушул бала илгертен бир эле өнүгүп келаткан жакшы деген баласын. Дагы да жакшы болуп, оңолуп, мындан беш бүтүр сонун болсун. Ошо Ысык көлдүн айланасындагы жолдун башталышы болгондо абдан сүйүндүк эле, сонун бүтүп атты эле. Биз дагы ошону баштап жетекчилик алып аткан адамдарга абдан ыраазы болуп аткан элек. Ушуга чейин көп эле премьер-министрлер болгон, көп эле жол жасайбыз дегендер болгон, бирок алар тиги сөзүн ишке ашыра алышкан эмес. Ысык көл көлдүктөрдүн эле эмес, Кыргызстандын да эмес, ал Орто Азиянын бермети. Ошондуктан Темир Сариев премьер-министр болуп турганда эч нерседен үркпөй кол коюп, жолду баштаган эле. Сугарып туруш керек да муну биз. Ушул демилгени кылдык. Андан соң Темир Сариев Тоң районуна барды. Алгач Саякбай Каралаев атындагы эс алуу жайына барып, Саякбай Каралаевдин арбагын алып Куран окулду.
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Мында дагы Ак Өлөң айылынын жергиликтүү тургундары менен биргеликте арча көчөттөрү отургузулду. Көчөт отургузуу бул өсүш, өнүгүш жана астыга ак ниет менен жаңы кадам таштаган дегенди билдирет. Темирсариевдин мына ушундай демилгесин жергиликтүүлөр да кош колдоп колдоорун жашырган жок. Канча премьер-министр алмашылды. Менин жек оюмда ошонун баары сиздей болуп эчким иштей алган жок. Сиздей таза иштеп, таза басымдуу болуп, как жетекчи катары контролдоп, балдардын келечегин, журттун, мамлекетибиздин келечегин ойлосо, эл ушундай тазалыкка барса, бат эле биздин Кыргызстан өзү касиеттүү жер, гүлдөй турган, алым катышып чыга турган мамлекет. Сайыкбай Каралаевдин эстелигинин алдына чогулгандын да жөнү бар. Өлкөдөгү ар кандай башаламандыкка байланыштуу Манас эпосунда айтылган учкул сөздөр ортого коюлуп, кыргызды ынтымакка, биримдикке жана алдыга умтулуу жөнүндөгү мисалдар келтирилди. Ата журтубуз, Кыргызстаныбыз ар бир үйдөн башталат. Ар бир үйдөн башталат. Ар бир көчөдөн, ар бир айылдан башталат. Мына биздин Кыргызстаныбыз. Эгер ар бирибиздин үйүбүз таза болсо, көчөбүз таза болсо, айылыбыз таза болсо, элибиз да таза болот, жерибиз да таза болот. Кандай гана кыйын учур болбосун, биз баарыбыз бирге болсок, ар кандай тоскоолдуктарды жеңүүгө болот. Себеби Кыргыздан кыйын калк жок. Кыйналганда бириккен деп Манас эпосунда бекеринен айтылган эмес. Темирсариев дагы бирге деген уран менен келе жатат.